Саламатсыздарбы урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана достор. Бүгүн биз KG Top Media каналыбыздан KG Live долбоорубуздун экинчи бөлүгүн баштаган жатабыз. Эгерде сиздерге видео кызыктуу болсо, аягына чейин көрүп, лайк басып, комментарий таштап жана подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин спонсорубуз Эконом такси кызматы болуп жатат. Чалуу сизден, жеткизүү бизден. Анда эмесе кеттик. Ал эми биздин эң биринчи катышуучубуз болуп, биздин Жанат эжекебиз болду. Жанат эжеке, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Азыркы учурда биз ошого оюнубуздун шарттарын түшүндүрүп кетсек, Жанат эже биздин оюнубуздан сизге 5 суроо берилет. 5 суроонун канчасына жооп берсеңиз, акчалай байгеге ээ болосуз. Эгерде 3 суроодон ылдыйраак болуп калса, анда сизге биздин Эконом таксисинен календарь жана визитка берилет. Анда даярсыз, кеттик, э? Даярмын. Кыргызстандын эң биринчи космонавт ким болгон? Санжар Шарипов. Санжар эмес, туура кеттиңиз. Шарипов болот, бирок аты Салижан Шарипов. Сиз бизден берилген сиз биринчи суроого туура жооп бердиңиз. Баракелде, куттуктайбыз. Салижан артык Салижан. Салижан туура келип атат. Фамилиясы Шдан кетет эже. Салижан Шарипов. Баракелде, туура. Сиз биздин биринчи сурообузга туура жооп бердиңиз. Эми болгондо жанагы Баткендик. Ооба, Баткендик. Атын эсиме чыгат азыр. Шарипов да, Шарипов. Шарипов деген фамилиясы, аты? Салижан. Салижан Шарипов. Сиздин жообуңуз туура деп кабыл алынды. Эмеле жана азыр тилим үстүндө турат. Сали? Унутуп атам азыр. Али беле? Сали Алиев беле? Салижан Шарипов. Баракелде, байке, сиздин бизден берилген биринчи суроого сиз туура жооп бердиңиз. Салижан Шарипов. Баракелде эже, сонун сиздин биринчи суроңуз, жообуңуз аябай туура болду. Ал эми экинчи суроого өтсөк. Эң чоң канаттуу куш? Кыргызстандабы жок мындай? Дүйнө жүзү боюнча эң чоң канаттуу куш кайсы болот? Төө куш. Төө куш. Биздин экинчи сурообузга да туура жооп бериңиз. Баракелде. Канаттуу куш улар эмеспи? Жок. Бул канаты бар, бирок учпайт. Подсказка сизге. Билбейт экен. Билбейсиз. Тилекке каршы биздин экинчи сурообузга жооп бере албай калды эже. Кушпу? Эң чоң кушпу? Ооба. Эң чоң канаттуу. Тазжо. Акку эмеспи? Жок, ал эмес. Неме? Подсказка берели. Ал учпайт, бирок өтө чоң. Жок. Акулабы? Биз канаттуу дедик, байке. Канаттуу адам. Пингвин. Эмеспи? Жок. Учпайт, а? Айтпайсың подсказкаңды. Подсказка: канаты бар, бирок учпайт, өтө чоң. Бийиктиги 3 метрге чейин жетишет. Страус. Ошонун кыргызчасы? Кыргызчасы төө куш. Баракелде, байке, биздин экинчи сурообузга туура жооп бердиңиз. Жору. Бул жоор эмес. Тилекке каршы жообуңуз туура эмес болуп калды. Подсказка берсек, бул учпайт. Аябай чоң куш да. Бул Гиннес рекорд китептеринде дагы бар. Китебинде бар деген. Балким ойлонуп көрөсүз. Жок, айта албайт экенмин анда. Макул, байке. Жообун айтсак, бул төө куш болуп эсептелинет. Орусча айтканда страус. Страус да. Эң чоң канаттуу? Акку? Жок. Подсказка берсем, бул өтө чоң канаттуу, учпайт, бирок канаты бар. Үндүктө коем. Төө куш эле. Туура? Төө кушпу? Төө куш. Үчүнчү суроо. Бетховен деген ким болгон? Бетховен музыкант. Музыкант. Бул кайсы жактын музыканты болгон? Бетховен Италия?
Италия эмес. Франция. Бетховен. Гитлер каяктан чыккан эже? Германия. Германиядан. Тактап айтканда, Бетховен бул композитор болгон. Композитор, музыкант. Композитор. Кайсы жактын композитору? Бул Бетховен, Людвиг Бетховен Германияныкы эмеспи? Биздин 3-сурообузга туура жооп бердиңиз. Буну туура жооп берди деп кабыл алабыз. Бетховен жазуучу болгонбу? Жок. Сүрөтчү болгонбу? Я буну билбекем, Бетховенди эмне экенин. Подсказка берейин, бул Германиядан чыккан. Германиядан чыкканбы? Өзүнүн 50 жаштарында азиз болуп ооруп калган да. Бугудан утула бербейби бирөөнөн? Мейли, сизге жообун айта кетсек, Бетховен деген бул Германиядан чыккан композитор. Улуу композитор болгон. Людвиг ван Бетховен. Ал эме болгондо. Изилдөөчү. Жок, изилдөөчү эмес. Германиядан чыккан. Людвиг деген эми ал 7-канчанчы кылымда да, где-то 6-чы. Жок. Людвиг 7-6 кылымдарда анын кандай десем, занятиясы жок болчу да андай. Аны айта албайт экенмин. Айта албайсыз, Людвиг ван Бетховен деген бул Германиядан чыккан композитор болгон, эң улуу композитор. Актер? Жок, тилекарш актер эмес. Бетховен. Бетховен жазуучу? Жок. Чыгармасы барбы Бетховендин? Чыгармалары бар, бирок ал жазуучу эмес болчу да. Бетховен. Музыкант. Музыкант. Кайсыл жактан чыккан? Бетховен. Германия? Баракелде эже, биздин 3-сурообузга дагы туура жооп бердиңиз. Ал эми 4-сурообузга кезек берсек, Манасты жакшы эле окудуңуз беле? Окугам. Ал эми ошол боюнча суроо берилет. Манастын эң кичине кезиндеги аты ким болгон? Чоң жинди. Чоң жинди болгон. Баракелде. Биздин 4-сурообузга туура жооп бериңиз. Манастын эң кичине убагындагы аты билбей калдым. Бир кызыктай аты бар болчу, чоң жиндиби? Баракелде эже, биздин 4-сурообузга туура жооп бердиңиз. Негизинде аты неме чоң жинди болгон эмеспи? Баракелде байке, биздин 4-сурообузга туура жооп берди. Эми Чоң жинди. байке туура жооп бердиңиз биздин 4-сурообузга. Туура деп кабыл алды. Чоң жинди. Чоң жинди. Биздин 4-сурообузга да туура жооп бердиңиз. Эң акыркы суроо. Бүгүн болсо ошо эл аралык балдарды коргоо майрамы. Ошо эл аралык балдарды коргоо майрамы канчанчы жылы кабыл алынган? Канчанчы жылы? 1960 канчанчы? Жок, андан эртерээк кабыл алынган экен. 1930 канчанчы жылдары? 30-дан кичине дагы плюс кошкос. 50 жылдары? Жок эже. Тилекке каршы 4-сурообузга жооп бере алган жоксуз. 1949 жылы 1-июнда кабыл алынган. Биздин оюнубузга катышып бергениңиз үчүн сизге рахмат. Жана ошондой эле биз сизге азыр эл аралык балдарды коргоо күнү 50 канчанчы жыл болду эле? Адан кичине аласыз. 50 48. Биздин сурообузга кичине жакындашып кетип атасыз. 47. 49 эже. Мейли, сиз үчүн бул суроону биз туура деп кабыл алар эле. Бул жылга аз эле болду окшойт го. Жок. Такчоон айта албайм, аз эле болду да. Аз эле болду деп ойлойсуз, Балким дагы ойлонуп көрөсүз. 96-жыл эмеспи? Жок. 80-жылдары онда. Жок. Будумдан утулдум, точно билбейм. Муну утулдуңуз.
манас жөнүндө кийинчерээк дагы кезигип калсак анда беремин. Балдарды коргоо эл аралык майрамы 1949-жылы кабыл алынган 1-июнда. Эми эстеп жүрөбүз байке. Биздин байкебиз 5 суроонун ичинен 3-өсүнө туура жооп берди жана ушуга жараша биз өзүбүздүн белектерибизди берип койсок. Ошону айта албайт экенмин. Айта албайсыз, балким подсказка бериптирмин. 1953-жылдардан минус болуп кетет да. 53 эмес. Жок. 57. Байке тилекке каршы биздин 5-сурообузга жооп бере алган калдыңыз. 1949-жылы 1-июнда балдарды эл аралык коргоо майрамы кабыл алынган. Сиздин жооп бергениңизге жараша биз белектерди бергенсек. 89. Жок. Ойлоносузбу же дагы? 49. Баракелде же барды туура, интуиция жаман күчтүү го. Биздин Лера эжекебиз биздин 5 сурообуздун ичинен 5-үнө тең жооп берди. Жанат эжекебиз биздин сурообуздун 5-өсүнөн 4-өсүнө тең туура жооп берди. Жана ошондой эле азыр биз эконом таксисинен календарь жана визитканы эжекебиздин колуна тапшырабыз жана акчалай сыйлыгыбызды берип койсок. Чоң рахмат Жанат эжеке биздин оюнубузга баш тартпай катышып бергениңиз үчүн, биздин каналыбызга жана спонсорубузга каалооңузду айта кетсеңиз. Спонсору эконом такси. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Дайыма эле ишиңиздерде көп ийгиликтер боло берсин. Сиздерге жана каналыңыздардагы сизге дагы операторго дагы чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Мындан дагы көп жакшы ийгиликтер жарата бергиле. Рахмат. Биздин сурообузга жана оюнубузга катышып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Аман болуңуз, бар болуңуз. Силер дагы бар болгой. Рахмат. Биздин Сайрагүл эжекебиз 5 суроонун ичинен 4-өсүнө туура жооп берди жана бул жооп берип биздин оюнубузга катышканы үчүн биздин спонсорубуз эконом таксисинен календарь жана визитка жана сизге акчалай байгебизди тапшыра кетсек. Эже сизге чоң рахмат биздин оюнубузга катышканыңызга. Ийгилик, ушу жакшылыктар боло берсин. Ошо бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Силерге дагы тийиштүү болуш керек бүгүнкү. Рахмат эже, бар болуңуз, аман болуңуз. Биздин оюнубузга катышып 5 суроонун ичинен 3-өсүнө туура жооп бергени үчүн байкебизге ушундай биздин спонсорубуз болгон эконом кызмат таксисинин календарин жана визиткасын бердик. Тилекке каршы биздин бардык сурообузга жооп берип, акчалуу байгеге ээ болбой калды, бирок ошентсе дагы бул байкебиз бизге каалоолорун айткысы келип жатыптыр. Кейчи топа. Ушу Кейчи топ каналын өркүндөтө бергиле. Тез кабардай болуп, миллион подписчик топтогула. Ушу биздин Каракөлдөн чыккан канал деп биз дагы рекламаларды силер көрөйлү, ошондой каналыңар өнүгө берсин. Дагы көп жактарга жеткиле. Берде эле эмес, Бишкекке чейин баргыла. Бишкектерден көрсөк жаман эмес. Буйруса байке алардын баары болот. Сиз биздин оюнубузга катышып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Аман эсен бар болуңуз. Биздин оюнчубуз Калдарбек байке 5 суроонун ичинен 2-өсүнө жооп берди. Ошентсе дагы биздин оюнубузга катышканы үчүн Калдарбек байкеге биздин спонсорубуздан календарь жана визитканы тартуулай кетсек. Калдарбек байке. Рахмат. Сизге чоң жакшылыктар жетишкендиктерди каалайм. Жакшы албан ийгиликтер боло берсин. Сизге да чоң рахмат биздин оюнубузга катышканыңыз үчүн. Аманда болуп, ден соолукта болуңуз. Биздин Лера эжекебиз күтүлбөгөн жерден жеңүүчү болуп кеткенине аябай кубанып турат. Жана ошол учурда биздин спонсорубуз болгон эконом таксисинен ушундай календарь жана ушундай болгон визитканы беребиз. Жана бул эже биздин бардык сурообузга жооп бергени үчүн бул эжеге акчалай сыйлыктарга ээ болду деп ойлойбуз. Рахмат. Чоң рахмат, силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Лира эже биздин оюнубузга катышып бергениңиз үчүн сизге да чоң рахмат. Ден соолукта, аман болуңуз.